Бүгүн Ош шаарынын мэри баштаган топ стационарлардын, ооруканалардын жана шаардык төрөт үйүнүн абалы менен таанышты. Кызыл зонада эмгектенип жаткан дарыгерлердин муктаждыктарын угуп гана тим болбостон, маселени чечүүгө жардам берерин белгилеп өттү. COVID-19 илдети менен ооругандар күндөн күнгө көбөйө баштагандан улам шаарда дагы да стационарлар даярдалып жатат. Биз шаардагы стационарлар менен ушул ооруканаларга барып, бүгүнкү күндө ушул пандемия илдети менен күрөшүп аткан ак халатчандардан кабар алып, негизги максатыбыз эле ушуларда жарандардан, шаардын тургундарынан, шаардын конокторунан суранат элем. Ошол бүгүнкү кырдаалды эске алып, ушул санитардык гигиеналык нормаларды сактап, эрежелерди сактап, бет капсыз көчөлөргө чыкпай, ушуну сактап берсе, бир топ ушул илдеттен айрылганга, медицина кызматкерлерине берген жардамыбыз, кошкон салымыбыз. Шаардык ооруканадагы кызыл зонада жалпы 50гө чукул медицина кызматкерлери эмгектенип жатат. Алар группага бөлүнүп, ар бир группада 5тен дарыгер бар. Азыркы тапта бул жерде 30 жаран ковид илдети менен дарыланып, 20сы оор абалда болсо, 10 жаранды үй шартына чыгарууга даяр турушат. 20% поражение менен келген оорулар деле каза болуп калгандар бар. 80% поражение болгондор чыгып кеткендер бар да, үйүнө үй шартынан чыгып кеткендер. Бул биринчиден аң сезим, бул ооруну туура кабыл алуусу. Бул ооруну жуктургандан кийин сөзсүз өлүп калат деген түшүнүк бар да. Ошондо мен ооруп калыптырмын деп, мен өлүп калат экенмин деген түшүнүк боло турган болсо, ошондо туура эмес түшүнүктөрдүн аркасынан каза болгондор бар. Ал эми Ош шаардык төрөт үйүндө коронавирус илдетин жугузуп алган кош бойлуу айымдар да бар. Мына ушундан улам төрөт үйүндөгү гинекология бөлүмүн атайын COVID-19 илдетин жугузуп алган айымдар дарыланууда. Дарыгерлердин айтымында бүгүнкү күнгө чейин 4 кош бойлуу эне COVID-19 илдети менен төрөгөн ымыркайлары жана өздөрү вирустан дарыланып айыгышкан. Бүгүнкү күндө 17 аял жатат. Алардын ичинен 2 төрөгөн аял, 15 аял кош бойлуу. 4-өнүн акыбалы оор, 13 аялдыкы орточо. Шаарда акыркы 3 жумадан бери коронавирус жана пневмония илдетин жугузуп алгандардын саны туруктуу сакталып турат деген менен абал курч бойдон калууда. Бүгүнкү күнгө чейин вирус жугузуп алгандардын саны шаар боюнча 2894гө жетип, 29 жаңы учур катталды. Учурда коронавирус жана пневмония менен 155 оорулуу дарыланып жатат. Азыркы тапта дары-дармек, жасалма дем алдыруучу аппараттар жетиштүү. Азыркы күндө 4 жеке менчик оорукана ковид илдети менен күрөшүп жатат. Андан сырткары биздин мамлекеттик шаардык ооруканабыз анан кошумча убактылуу инфекциялык стационар катары ачкан биздин 52-чи лицей мектеп иштеп жатат. Мамлекет тараптан 200 керебетке ылайыкташтырылып инфекциялык койка даярдалды. Андан сырткары 50 керебетке ылайыкташкан бул күндүзгү түнкү стационар ылайыкташылды. Кырдаалды эске алып, жарандар бет кап тагып, антисептикалык каражаттарды колдонуу менен бирге оорудан оолак болууну дарыгерлер сунушташат. Айымкан Исралы кызы Азам Будириков, Ынтымак.